Мамлекет башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовду 2 рет кабыл алып, эскертүү бергенин билдирди. Биринчисинде мыйзамдагы уру Камчы Гүлбаев экөөнү кабыл алганын, ал жолугушууда Камчыбек Ташиев да болгонун кошумчалаган. Садыр Жапаров УКМК Матраимовдун криминал менен байланышкан иштерин таап чыкканын белгилеп, аларды мамлекетке өткөрүп жатканын кошумчалаган. Өлкө башчы Садыр Жапаров мектепке чейинки жана мектептердеги билим берүүнү өнүктүрүүгө арналган жыйында Кыргызстанда 12 жылдык окууга каршы эмес экенин билдирди. Жыйында билим берүү министри Догдуркүл Кендирбаева өлкөдө мектептерди 12 жылдык окууга өткөрүүнү сунуштаган. Министр 0 класс 12 жылдык окуунун ичинде болоорун айтып, бул учурда кандай өзгөрүү болоорун түшүндүргөн. Министрдин түшүндүрмөсүн уккан соң президент сунушка макул экенин билдирген. Айыл чарба министрлигиндеги коррупциялык иштерге байланыштуу мурдагы министр Эркинбек Чодуев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында мурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуев Лиматекс пахта корпорациясы ишканасынын аткаруучу директору болуп туруп, компаниянын Ош жана Жалал Абад облустарындагы жалпы аянты 50 гектардан ашык жер участоктарын мыйзамсыз менчиктештирип, жеке адамдарга сатып жибергени аныкталган. Келтирилген зыяндын өлчөмү 500 миллион сом деп бааланып жатат. Бул иш боюнча ага кылмыш иши козголуп, шектүү УКМКнын тергөө абагына камалды. Чек ара кызматы Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги өткөрүү жайларында жүк ташуучу автоунаалардын топтолгонун маалымдады. Мекемеден кабарлагандай 14 март саат 12:30 карата Ак Тилек автожол бекетинде 430 жүк ташуучу унаа турат. Маалыматка ылайык өткөн суткада Ак Тилек автожол бекетинен Казакстанга карай 342 автоунаа чыккан. Ал эми Чалдыбар автожол өткөрүү жайында Казакстанга багыт алган 90 жүк ташуучу автоунаа катталган. Чек ара кызматы жүк ташуучу автоунаалардын топтолушуна сезондук жүктөрдүн агымы көбөйгөнү себеп экенин билдирип, тез бузулуучу азык-түлүк, жаныбарлар менен өткөн транспорт каражаттары кезексиз өткөрүлөрүн эскертти. Бишкекте жол эрежесин одоно бузган автобустун 5 айдоочусу иштен алынды. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо максатында жүргүзүлүп жаткан ишинин алкагында жол эрежесин одоно бузган коомдук транспорттун 5 айдоочусу жумуштан четтетилип, 18 айдоочу 100% сыйакысынан ажыратылды. Эскерте кетсек, буга чейин жол эрежелерин одоно бузган 5 айдоочу жумуштан четтетилип, 3 айдоочу сыйакысынан ажыратылган. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасынын мүчөлөрү эл аралык мелдеште 1 күмүш, 3 коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Анда Кубаныч Арынов күмүш, Куттубек Абдуразаков коло, Ырыскелди Хамзаев коло, Бахрам Курбанов коло медаль уткан. Жаксылык Ушкемпировдун жаркын элесине арналган мелдеш Казакстандын Астана шаарында 11-13 март күндөрү өткөн.